Жерде болгон заттардын арасында өзүнүн физикалык жана химиялык курамынын өзгөчөлүгүнөн улам суу жаратылышта башкаларга окшош болгон абалда турат жана адам турмушунда өзгөчө ролду ойнойт. Суу табигый шарттарда бардык 3 агрегаттык абалда катуу, суюк жана газ түрүндө зор өлчөмдөрдө кездешкен жападан жалгыз зат. Планетабыздын бетинин 4/3 бөлүгүнө жакынын каптап туруу менен суу жердеги жашоонун бешиги болуп саналат. Кубаттуу геологиялык фактор катарында аракеттенүү менен ал планетанын жүзүн аныктайт. Кумтөркен ишканасында технологиялык жана ичүүчү суу менен жабдуунун жалгыз булагы болуп Петров көлү саналат. Ал Акшыйрак тоо массивинин түндүк батыш капталынан түшкөн ошол эле аталыштагы мөңгүнүн этегинде жайгашкан. Бул райондо биринчи жолу 1869-жылы орус географы жана офицери Александр Васильевич Каульбарстын экспедициясы болгон. Экспедициянын курамына подпоручик Петров кирген. Анын жазгандары мөңгүнүн биринчи илимий сүрөттөлүшү болуп калды. Кийин мөңгүнүн эриши менен мында көл пайда болуп, ал подпоручиктин ысымы менен аталып калды. Анын биринчи сүрөттөлүшү 1911-жылы пайда болгон. Ал анча чоң эмес болчу, бирок мөңгүнүн табигый эрүү процессинин улануусунан улам бул көл чоңой баштаган. Көлдөгү суу жайкысында ушунчалык муздак болгондуктан алтын өндүрүүчү ишкана иштеген мезгилден бери ага түшүүгө бир эле адам батынды. Кар баскан жана жээктери тоңго көлмө алыстан чоңдой жана тереңдей көрүнбөйт, бирок бул алдамчы таасир. Өткөн кылымдын 70-жылдарынан баштап Тянь-Шандын мөңгүлөрү үзгүлтүксүз кичирөөдө, алардын узундугу аянты жана көлөмү азаюуда. Петров мөңгүсү да мындан четте калган жок. Климаттын глобалдуу өзгөрүүсүнөн улам мөңгү азаюуда. Ай эриген суулар бийик тоолуу көлмөнү Тянь-Шань тоо кыркасындагы тереңдиги 70 метрге жакын эң чоң мөңгү көлдөрүнүн бирине айландырды. Акыркы мезгилде басма сөздө көлдүн жырылып кетиши жана Кумтөркен ишканасынын объектилеринде да ошондой эле Нарын дарыясынын төмөн жагына жайгашкан калкка да коркунуч туудуруучу кубаттуу селди жаратышы мүмкүндүгү жөнүндө маселе жетишээрлик курч коюлууда. Бирок бул жөнүндө пикирлер көп учурда бир аз апыртмалуу мүнөзгө ээ жана алардын дээрлик эч качан жетишээрлик негизи жок. Анын экологдору көлдүн абалына дайыма көз салып турат. Кумтөркен ишканасынын ишинен улам ал республикадагы жакшы иликтелген бийик тоолуу көлмөлөрдүн бири болуп калгандыгын белгилеп кетүү керек. Албетте кайсы жерден жырылып кете тургандыгын алдын ала айтуу кыйын. Биз бул кайсы жерде болушу мүмкүн экендигин платинанын эң тобокелдүү участогун бааладык жана ар кандай мүмкүн болуучу кесепеттерин, анын ичинде жырып кетүү толкунунан калдыктарды сактоочу жай үчүн мүмкүн болуучу таасирлерди бааладык. 2008-жылдан 2009-жылга чейин Кумтор компаниясынын көмөгү менен көлдүн табигый дамбасы да болуп саналган Ширендилердин үймөгүн Чехиядан келишкен окумуштуулар жана Кыргызстандан адис геологдор изилдешти. Алардын рекомендациясынын негизинде азыркы убакта табигый плотинага жана көлдөгү суунун деңгээлине туруктуу байкоо жүргүзүлүүдө. Чет элдик да жергиликтүү да эксперттердин баалоолору боюнча жакынкы келечекте көлдүн үстүнкү бетинде жырылып кетүү коркунучу жок. Голубой залив — это так называемое Термокарстое озеро, которая образовалась вот в этой моренной плотине. Көгүлтүр булуң, бул термокарстык деп аталган көл. Ал жылышуудан улам жер астындагы муздардын эрүүсүнүн натыйжасында түзүлгөн. Азыр көгүлтүр булуң эни 3-4 метр жана бийиктиги болгону 9 метр болгон табигый бөгөткө ээ. Эгерде бул ушундай эле көмүлгөн муздан түзүлгөн бөгөт мындан ары дээрисе, көмүлгөн муз айрым участоктарда ачылып калган жана алдагы көбүрөөк эрүүгө алып келүүдө жана жырылып кетсе, анда да үстүңкү жырылуу болот. Бирок чехиялык адис геофизиктер менен биздин изилдөөлөрүбүздүн натыйжасында дамбанын бул участогунан төмөнүрөөк фильтрация процесстери баштала тургандыгы аныкталган. Ниже на этом участке, у основания этой моренной дамбы, начинается процесс фильтрации. Бийик тоолуу көлдүн коркунучтуулугу жөнүндө ар кандай түкшүмөлдөр жана эмиштер изилдөөчүлөрдүн бир нече көз карандысыз топтордун корутундууларынан улам төгүндөлдү. Окумуштуулар тарабынан көлдөгү суу жырып кеткен учурда кайсы багытта ага тургандыгын өтө тыкандык менен эсептелип чыкты. Жана окуянын өнүгүүсүнүн эң жаман сценарийин алганда да суу агымы өзөндөн төмөн жагында жайгашкан өнөр жай калдыктарын сактоочу жайга коркунуч туудура албайт.
Биринчиден, кен ишканасынын калдыктарын сактоочу жай көлдөн чет жакта турат жана жырылуу болгон учурда да суунун агымы Кумтор дарыясынын нугу боюнча ылдый агып, анын жанынан кайыгып өтөт. Буга татаал математикалык эсептөөлөрсүз жана формулаларсыз деле ынанууга болот. Жакынкы дөңсөлөрдүн бирине чыгуу жетиштүү. Андан тышкары Петров көлүнүн табигый платинасынан кийин эле төмөндөгөн рельефке дарыя өрөөнү жайгашкан жана жырылган же ташып кеткен учурда ашыкча суудагы бир көлмөнү жаратуу менен өрөөнгө токтолуп калат. Бир жылда кен ишканасына 5,5 миллион кубометрге жакын суу керек. Өнөр жай муктаждыктары үчүн да, ичүү үчүн да сууну Петров көлүнөн алышат. Насостук станциядан 2 түтүк тартылган. Бирөөсү фабрикага, экинчиси турак жай шаарчасына кетет. 5,5 миллион бул болжол менен көлгө куйган жалпы суунун 6-7%. Жада калса Европанын өнөмчүл жашоочулары да керектөөчү суунун көлөмүнө мынчалык тыкыр көз салып турушпайт. Насостук станцияда орнотулган атайын датчиктердин көрсөтүүлөрү кен ишканасы керек деген суунун көлөмүн дайыма тактап турат. Бүтүндө өндүрүштүк циклден өтүү менен суу Кумтор дарыясынан агызылып, кайрадан жаратылышка барат. Суу алуучу жердеги жана жаратылышка кайтарылган суунун көрсөткүчтөрү дээрлик бирдей. Кен ишканасында 2000 адам иштейт. Суу турак жай корпустарынын тармагына жана ашканага келерден мурда тазалоонун көп баскычтуу системасы аркылуу өтөт. Технологиялык процесс жетишээрлик татаал жана аны сүрөттөп жазуунун зарылчылыгы деле болбосо керек. Петров көлүндөгү киргил боз суюктук акырында баардык санитарлык гигиеналык нормативтерге жооп берүүчү, таза жана өтө даамдуу ичүүчү сууга айлана тургандыгын айтуу жетиштүү. Тут установлены по 2 фильтра. В одном находится песчаный фильтр. Мында экиден фильтр орнотулган. Биринчиси кум фильтри, анда кварц кумдары толтурулган. Экинчисинде активдештирилген көмүр бар. Андан кийин тазаланган суу турак жай лагери боюнча бөлүштүрүлөт жана чыккан жеринде бактерициддик жабдуу орнотулган. Анда ультрафиолеттик лампа бар. Который находится ультрафиолетовая лампа. Насостук станция токтоп калса да, кен ишканасынын ичүүчү суу менен жабдуу үчүн анын запастары дагы бир нече күнгө жетет. Ичүүчү суунун сапатына атайын кызмат көз салып турат. Ал күн сайын турак жай корпустарындагы суу түтүктөрүндө суудагы ар кандай зыяндуу аралашмалардын бар же жок экендигине, анын ичинде калган хлорго жана бактериалдык булганууга текшерет. Кен ишканасында жүргүзүлгөн анализди милдеттүү түрдө Кадыр Барктуу Алекс Стюарт лабораториясынын көз карандысыз эксперттери кайталап жүргүзүшөт. Үлгүлөрдү Канададагы көз карандысыз аналитикалык лабораторияга да жөнөтүшөт. Мындагы чокусунан эпегине чейин дайыма кар баскан тоолордо Борбордук Азиядагы эң ири мөңгүлөр топтому бар. Бирок мөңгүлөр алтын тарамдарын жаап турушат. Мына ошондуктан суунун экинчи агрегаттык абалы муз алтын өндүрүүчүлөрдүн жашоосун татаалдантат. Түбөлүк тоң шарттарында кенди иштетүү эң кубаттуу техниканы эле эмес, ошондой эле кошумча ресурстарды, анын ичинде адам ресурстарын да талап кылат. Геологиялык чагымдоонун маалыматтары боюнча алтын тарамдары Давыдов мөңгүсүнүн астын көздөй тереңдеткен. Ага жетүү үчүн алгач музду башка жакка ташуу керек. Жалпысынан кен ишканасын эксплуатациялоо мезгилинде атайын муз төгүндүлөрүндө 10 миллиондон ашуун кубометр муз массалары жылдырылмакчы. 8 орундуу санга жана иштердин зор көлөмүнө карабастан, Давыдов мөңгүсүнүн жалпы өлчөмүнө салыштырмалуу бул анын муз деңгээлиндеги тамчы эле. Все то, что попадает в контур карьера, будет перемещено и Карьердин контуруна туш келгендин бардыгы жылдырылмакчы, бирок мөңгү өзүнүн жашоосу менен жашашы, кыймылдашы үчүн бизде зарылнук. 100 метрден ашуун калтырылган жана бул аралыкка биз мөңгү үйүндүлөрүн төгүүнү жүргүзөбүз. Башкача айтканда, нук толугу менен бөгөлгөн эмес, суу эч жерде токтолбойт. Перекрыто, вода нигде не скапливается. Мөңгү өзү эч кайда кетпейт. Тоо кен иштетүүлөр тарыхында биринчи жолу кен ишканасында экспериментке барышууда. Мөңгү массаларынын төгүлмөлөрү түз эле Давыдов жана Лысы мөңгүлөрүндөй болгону бир аз төмөндүрөөк жайгашылууда. Бирок мөңгүнүн көлөмүнүн өзү демек ага камтылган тузсуз суунун көлөмү өзгөрбөйт. Процесс бүт бойдон экологдор жана грециологдор тарабынан катуу контролдонулууда. Бул эки мөңгүнү өткөн 100 жылдыктын ортосунда эле изилдешкен, өз коллегаларынын маалыматтарына салыштыруу менен окумуштуулар адамдын мөңгүлөргө, алардын кыймылына жана ээрүүсүнүн тездигине таасири болгон күндө да курчап турган чөйрөгө минималдуу кесепеттерге ээ экендигин корутундууга келишти. Контур ледника немного извинился. Мөңгүнүн контуру бир аз өзгөрдү, бирок ал карьер бир аз артка жылышкандыгынын жана мөңгү массасынын бир бөлүгү иш зонасынан иштер жүргүзүлбөгөн зонага жылдырылгандыгынын эсебинен өзгөрдү. Башкача айтканда, ал жөн гана бир бөлүктөн экинчисине которулду. Он просто переместился с одной части в другую. Климаттын өзгөрүүсүнүн таасири алдында бардык мөңгүлөр акырындык менен өздөрүнүн ширенди топтомолоруна чөгүү менен кыскарат.
Бул алардын эрүүсүнүн алдын ала сактайт. Кумтөрдө болсо карьерден ташылып чыгып жаткан бош тектердин төгүндүлөрү дал ушул коргоочу каптоо болуп саналышат. Ошентип өз ишмердүүлүгүндө кумтөр аларга климаттык терс таасирин азайтуу менен кандайдыр бир өлчөмдө мөңгүлөрдү сактоодо. Те меры, которые предпринимаются Кумтором для снижения отрицательных воздействий на окружающую среду. Курчап турган чөйрөгө терс таасир этүүнү төмөндөтүү үчүн кумтөр тарабынан көрүлүп жаткан чаралар эл аралык стандарттарга ылайык келет жана жалпысынан бул өндүрүш экологиялык көз караштан алганда коопсуз деп эсептөө үчүн алгылыктуу. Безопасным с экологической точки зрения. Суутек менен кышкылтектин аралашмасынан бүтүндөй алтын ылгоочу фабриканын иши көз каранды. Суу руданы майдалоодон баштап аны байытууга чейин өндүрүштө дээрлик бардык процессордо башка элемент. Мында 1 тонна руданы кайра иштетүү үчүн орточо 1 кубометр суу чыгымдалат. Эң жакшы эриткич H2O химиялык заттарды кошуу менен рудадан алтынды ылгап алууга жардам берет. А көптөгөн технологиялык циклдерди жүргүзгөндөн кийин калган алтын концентрат эритүү машинеге жөнөтүлөт. На фабрике вода используется буквально почти во всех циклах. Фабрикада суу дээрлик бардык циклдерде, майдалоо циклинен баштап пайдаланылат. Башкача айтканда, руда тегирменге түшкөндө ага сууну болжол менен 50-ге 50 пропорция кошуу зарыл. Суу азыраак болушу мүмкүн. Бул анын руда менен аралашуусу, чаңдын аз болушу жана майдалоо жүрө турган чөйрө түзүлүшү үчүн керек. Майдалоо циклинен кийинки этап бул флотация цикли. Анда да кайрадан эле суу керек. Анткени бул процессте бизге айрым реагенттердин аралашмалары керек. Дал ушул флотация процессинде байытуу, баштапкы байытуу жүрөт. Мисалы, эгерде келип түшкөн рудада алтындын концентрациясы тоннасына 3 грамм болсо, флотоконцентратта ал айталы 10 эсе көп болот. Болжол менен тоннасына 30 грамм. Обогащение, первичное обогащение. Если, например, поступающая в руде концентрация золота, скажем, 3 грамма на тонну, то в флотоконцентрате он в 10 раз выше, то есть будет примерно 30 грамм на тонну. Бүтүндөй өндүрүштүк процесс аяктагандан кийин да суу иштетилген руданы же мында айтылгандай пульпаны калдыктарды сактоочу жайга жеткирүүгө жардам берет. Пульпа – это, грубо говоря, раствор, в котором... Пульпа бул одон айтканда болжол менен 50% суудан жана 50% катуу фазадан турган аралашма. Катуу фаза деген эмне жана ага эмне кире тургандыгын мен айттым. Бул дээрлик алтыны жок майдаланган руда. Бирок анда алтындын анча чоң эмес калдыгы жана алтын ылгоочу фабрикадагы технологиялык процесстерде пайдаланылган химикаттар. Анын ичинде цианидтер да бар. Золотоизвлекательной фабрики, в том числе цианиды. Мына ошондуктан пульпа коркунучтуу дешет. Алтынды бөлүп алуу жүргөндөн кийин цианидтердин калдыктары пульпада калат. Ошондуктан пульпа калдыктарды сактоочу жайга жөнөтүлөт. Извлечение золота, остатки цианидов, естественно, находятся в пульпе, которая направляется в хвостохранилище. Пульпа өткөргүчтүн узундугу болжол менен 7 чакырым. Өтө бекем материалдан жасалган. Эки түтүк андан сыртка агып чыгуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат. Калдыктарды сактоочу жай өрөөндүн төмөн бөлүгүндө, Арабил дарыясынын эски нугунда жайгашкан. Аны жасалма дамба менен бүгөп коюшкан. Көлөмү боюнча зор дээрлик 110 миллион кубометр жана эксплуатациялоо шарттары боюнча уникалдуу жабдуу, Рихтер шкаласы боюнча 7,5 балл магнитудада жер тирөөгө чыдамдуу. Түбөлүк тоң ишкананын калдыктары кыртыш сууларына түшпөй тургандыгына кепилдик берет. Ошентсе да кошумча коргоо үчүн дамбанын ички бетине жана түбүнө атайын бекем пленка төшөлгөн. Алтындын өнөр жайлык өндүрүшү 1997 жылдын майында башталганына карабастан, 1999 жылдын июнуна чейин өнөр жай агындыларын тазалоо жана аларды агызуу жүргүзүлгөн эмес. Бул 2,5 жыл аралыгында өнөр жай калдыктарынын баардык көлөмү калдыктарды сактоочу жайда топтолгон. Ошол эле 1999 жылы тазалоочу жайларын куруу аяктаган. Алар дайыма модификацияланып турат жана бүгүнкү күндө саатына 1700 км өнөр жай агындыларын тазалоого жөндөмдүү. Бирок тазалоо процесси калдыктарды сактоочу жайдын өзүнөн эле башталат. Жаратылыш жардам берет. Фабрикада рудадан алтынды ылгап алуу үчүн пайдалануучу цианидтер синил кислотасынын туздары, күндүн ультрафиолет нурларынын жана абадагы кышкылтектин таасири астында көмүр кычкыл газына жана азотко чейин ажырашат. Под действием солнечных лучей и кислорода воздуха происходит
Күн нурларынын жана кычкылтектин таасири астында цианидтердин суудагы табигый бузулуусу жүрөт. Башкача айтканда, болжол менен 0,5 метр, 1 метр тереңдикке күндүн ультрафиолет спектри камтыган нурлар өтөт. Ал сууну аралаштырууда шамалдын таасири менен цианидтердин табигый бузулуусу жүрөт. Биз тиешелүү эксперименттерди жүргүздүк. Калдыктарды сактоочу жайдын агынды сууларында цианидтердин үстүңкү беттеги концентрациясы тереңдегиге караганда аз. Эксперименты, что на поверхности концентрация цианидов в воде, в сточных водах хозхранилища меньше, чем, например, в глубине. Калдыктарды сактоочу жайдын түбү кыйгач жайгашкан. Мына ошондуктан пульпадагы катуу бөлүкчөлөр дамбанын түбүнө, үстүңкү бөлүгүндө чөгүп калышат. Тунган суу тазалоочу жабдуулардын төмөн жактагы насосторуна агып кетет. Кубаттуу помпалар сууну тазалоочу жайлардын биринчи көлмөсүндө кайра куюшат. Жалпысынан тазалоо процессинде 3 көлмө пайдаланылат. Алгачкы экөөсүндө атайын реагенттердин таасири астында цианидтин ажыратылуусу жана оор металлдардын тундурулуусу жүрөт. Для разрушения цианидов нам необходим метабисульфид натрия как источник. Цианидтердин бузулуусу үчүн бизге күкүрттүн кош кычкылынын булагы катарында натрийдин метасульфиди жана аба жана анын кычкылтеги керек. Бул эки параметри бизге алгач цианидтерди азыраак коркунучтуу теоционатка өткөрүүнү камсыз кылат. Андан кийинки химиялык реакцияларда толук бузулуу жүрөт жана натыйжада цианидтен азот газы жана көмүр кычкыл газы түзүлөт. Алар атмосфералык абанын адаттагы курамдары болуп саналышат. Газ, азот и углекислый газ, которые являются нормальными составляющими частями атмосферного воздуха. Акыркы 3-чү көлмөдө энергия агындыларынан тазаланган суусу 3 жума тундурулат. Тазалоочу жабдуулардын системасы Incas CO2 методу боюнча патенттелген технологиянын негизинде аракеттенет жана цианидти ажыратууда, оор металларды тундурууда жана pH деңгээлин жөнгө салууда турат. Фабрикадан келип түшкөн калдыктардын болжол менен 50% суудан жана 50% катуу фазадан турат. Өнөр калдыктарды сактоочу жайга түшөт. Пульпанын кыртыш сууларына түшүүсүнөн ишенимдүү калканч катарында түбөлүк тоң жана түбүнө төшөлгөн өтө бекем пленка кызмат кылат. Тунган суу насостор менен калдыктарды сактоочу жайдан биринчи көлмөгө сордурулат. Күндүн кычкылтектин жана химиялык реагенттердин таасири астында мында цианидтердин ажырашы жүрөт. Экинчи көлмөдө цианидтин ажыралышы уланат жана оор металлдардын туздары турат. Андан ары суу өзү агуу менен 3-чү көлмөгө түшөт. Анда тазаланган өнөр жай агындылары баардык аралашмалар биротоло Тунганга чейин Кумтөр дарыясына агызылбай турат. Уникальность в том, что на высоте Мунун уникалдуулугу 4000ден ашуун метр бийиктикте. Кычкылтектин жетишсиздигинде цианидтердин бузулуусу жүрүп жаткандыгында. Башкача айтканда биз металлдарды жана цианидтерди бузууда кычкылтекти түз кошконубузда. Анын уникалдуулугу ушунда. Вот в чем уникальность. Ар бир көлөмдө жүрүп жаткан процесстерге алтын өндүрүүчү компаниянын экологдору да, ошондой эле мамлекеттик органдардын адистери да байкоо жүргүзүп турат. Суу Кумтөр дарыясына куйганга чейин аны бир нече көз карандысыз лабораториялар текшеришет. У нас вот, например, вот сегодня проба пришла. Мына бүгүн Т-84 үлгүсү келди. Мында биз цианидтерге, металлдарга, pH-ка, аммонийге анализдерди жасайбыз. Бардык көрсөткүчтөр жол берилген чектеги концентрациядан төмөн. И все показатели у нас ниже ПДК. Кен ишканасында адистер жасашкан анализдер Алекс Стюарт көз карандысыз лабораториясы тарабынан сөзсүз кайталанып жасалат. Суунун үлгүлөрүн алууну жана өздөрүнүн аккредитацияланган лабораториясында анализ жасоо мамлекеттик экологиялык кызматтын кызматкерлери да туруктуу жүргүзүшөт. Кен ишканасы иштеген 15 жыл аралыгында экологдор Кумтөр дарыясына агызылган суудан бир да жолу зыяндуу заттарды жол берилген нормалардын ашып кетүүсүн катташкан эмес. Часть воды испаряется, происходит осадок, происходит обработка, она разбавляется. Суунун бир бөлүгү буланып кетет, тунуу жүрөт, иштетүү жүрөт, сулар көптөгөн жерден кошулат. Нарынга чейин чөйрө жүзүндө да, иш жүзүндө да дээрлик жок калат. Такого не было. Мындай бир да жол болгон эмес. Андан тышкары цианидтер токсикалык формада бир шумдуктуу өзгөчөлүккө ээ. Алар өтө тез ажырашат. Мына ошондуктан цианидтер менен иштешкендер муну эң сонун билишет. Эски медициналык справочниктерде алгачкы секундада адам өлүп калбаса, а кийинки 30 мүнөттө кан басымы жогорулап жана жүрөгү тез согуп баштабаса, анда ал бейгапар жашай берсе боло тургандыгы жазылган. Не поднялось давление, не участилось сердцебиение, вы спокойно продолжаете жить дальше. Үчүнчү насосту өчүрүп атам.
Кышында жана кеч күздө өнөр же агындыларын тазалоо жабдуулары иштебейт. Фабрикадан келген пульпа бул мезгилде калдыктарды сактоочу жайда топтолот. Тазалоочу жабдууларды кышкы жазгы мезгилге консервациялоо максатында компаниянын кызматкерлери жыл сайын күздүн аягында калдыктарды сактоочу жайдын сууну тазалоочу жана агызуучу системасы менен жападан жалгыз байланышты насосторду демонтаждап салышат. Алар орнотулган жана кумтөрдүн кызматкерлери тарабынан тамашаланып, Титаник аталган насостук станцияга жеткиликтүүлүккө бул убакта тыюу салынат. На протяжении зимы будет кыш бою ишке киргизүү, жөнгө салуу иштери, бардык дозатордук насостордун, бардык жабдуулардын ремонт иштери жүргүзүлөт. Механиктер, электриктер тарабынан иликтөөлөр жүргүзүлөт. Все будет проходиться техническим осмотром, механиками, электриками. Суунун күчү топуракты ээритип, отту өчүрүп, абаны көрүнбөгөндөй бууларга айлантып, ал булутка топтолуп жана жерге жамгыр болуп жаап, жаңы жашоого башат бергенге жөндөмдүү. Бул күчтү пайдалануу менен аларды топтогон учурда алда канча чоң чыгымдарды жана жоготууларды алып келиши мүмкүн боло турган тобокерчиликтерди да эске алуу маанилүү. Мына ошондуктан кен ишканасында мүмкүн болуучу тобокерчиликтерди алдын ала эсептөөгө жана болочокто региондук экологиялык коопсуздугун сактоо үчүн кечиктирилгис чараларды көрүүгө аракеттенишет. Себеби биз эсептеп көрсөк, өзүбүз да жан киргизилген H2O эле эмеспизби?